الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. İnşallah Manhaj-ı Salik'in kitabının Oroza bölümünün savabızı olan tavız. Bu alma etip çatat. وَيَجِبُ تَبْيِيتُ النِّيَّةِ لِصِيَامِ الْفَرْضِ وَأَمَّا النَّفْلُ فَيَجُوزُ بِالنِّيَّةِ مِنَ النَّهَارِ. Farz orozoga söz türdü taң kirerden murda, tünden başlap niyet kılış gerek. Taң kirerden murda, oz javarım vaqt bolordan murda orozoga karmoga niyet kılış gerek. Anı orozonun niyetini kündüzden başlap 5'teke jebesең деле kündüzü taң kirgенден кийин niyet kılsaң bolбойт деп айтты. Ne sebepten? Antkeni biz taң киргенден başlap күн батканга чейин niyet менен орозо кармоого буйрулганбыз. Başında murunku sabakta orozonun şartlarında aytkanбыз, niyet orozо жарактуу болуш үчүн niyet şart деп. Ошол niyet tаңдан başlap keçке чейин болуш керек. Эгерде niyet жок болсо, ниетсиз эле тамак жебесең деле түшкө чейин тамак жебей туруп анан түштөн орозо кармоого ниет кылып койдум десең, анда ал парыз орозолор үчүн жараксыз болот. Ал эми нафил орозо үчүн болгон болсо, нафил орозого ал түшкө чейин тамак жеген эмес болсоң деле, ошо түштөн баштап орозо кармайм деп ниет кылып койсоң, жетишиктүү боло берет. Биринчи ошол парыз орозо үчүн түндөн ниет кылуу керек экендигине далил Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ла сияма лиман лам яфрудуху минал лайл." Кимде ким түндөн ниет кылган эмес болсо, анын орозосу жараксыз дейт. Бул хадисти кээ бир алымдар сахих эмес, даиф деп айтышкан, бирок ушул мааниде Ибн Умардан жана Хafsa деген эки сахабадан келген. Сахих асарлар келген. Сахабалардын фатвалары бар. Демек, орозодо сөзсүз түрдө таң кирерден мурда ниет кылыш керек. Ниет деген эмне дегенде, ниет кандай болот дегенде алымдар айтышат. Ошол эртең орозо кармайм деген оюңда болсо, жүрөгүңдө эртең орозо экендигин билип кармайм деген оюң болсо, ошол жетишиктүү. Ниет кылдым орозо кармоого деп айтуу шарт эмес. Же болбосо, алымдар айтышат, айдын башында, орозо айдын башында ушул ойдун орозону акырына чейин кармайм деп бир ниет кылсаң, ошол жетишиктүү. Демек, сен ар бир түнү эртең орозо кармайм деген ойдо жатасың. Ошол ниет болуп саналат деп айтышат. Ниетти шарт десе, кээ бир адамдар оорулоштуруп эле түндө ниет кылбай уктап калыпмын, же мындай кылыпмын деп ушундай өздөрүнө кыйындаштырышат. Ошон үчүн алымдар айтат, эртең орозо экенин билип, ошол орозо кармайм деген оюңда болсо, айдын башында ушул айдын аягына чейин орозо кармайм деген ниет кылган болсоң, ар бир күнү ошол жатаарыңда ошентип орозо экенин билип кармайм деп жатасың. Ошол ниет болуп саналат деп айтышат. Ал эми нафил орозо үчүн күндүзү ниет кылса да боло берет экендигине далил Сахih Муслимде келген хадисте Айшадан өзү риwayat кылат: "Дахала алейна набий саллаллаху алейхи ва саллям факала хал индакум шей." Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге кирип келди дейт. Жана бизден сурады: "Силерде жегенге бирдеке барбы?" деп. Кулна лаху ла, биз ага айттык, "Жок, эчтеке жок" дегенде, "Кала инни идан саим." Анда мен бүгүн орозо кармайм деди. Демек, нафил орозо болсо, эртеменден таңдан баштап эчтеке жээлек болгон болсоң, түшкө чейин жээлек болсоң деле, түштөн орозо кармайм деп ниет кылып койсоң деле, ошол ниет жарактуу болот деп алымдар айтышат. Анда кийин айтып жатат: "Вал марид аллази ятадаррару бис-савм вал мусафир лахума аль-фитр вал-сиям." Оорукчан адам болгон болсо, эгерде орозо кармаса зыян тарта турган, оорусуна зыян келе турган болсо, ден соолугуна зыян келе турган болсо, же болбосо мусафир болгон болсо, ал экөө оозун ачса болот, аларга уруксат. Жана алар орозо кармаса да болот деди. Бул жөнүндө биринчи сабакта орозонун шарттарында эскерип өткөнбүз. Мусафир адам жана оорукчан адамдар алар үчүн фарз эмес деп. Эгерде кармаса, анда орозосу жарактуу болот деп айттык. Эми бул оорулуу адамдын түрлөрү, канчалык оору же болбосо кандай оорулар, ал жөнүндө кененирээк эскерет. Ал эми мусафир жөнүндө айта турган болсок, мусафир адам орозо оозун ачса болот. Бирок сапарда жүргөндө дагы ошол орозону кармаганы жакшыракпы же болбосо оозун ачканы жакшыракпы деген маселеде бул алымдардын арасында талаш маселе, бирок сахабалардан келген фатва орозону кармаган жакшырак. Бул Анас ибн Малик, Усман ибн Ас деген эки сахабадан келет. Буга ошол орозо, мусафир адам орозосуну ошол убагында кармаганы жакшырак экендигине далил Сахih Бухари Муслимде келген хадисте Жабир ибн Абдуллах риwayat кылат.
Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Меккенин ачылышы жылы, ошол жылы орозодо Меккеге сапарга чыккан. Анан пайгамбарыбыз орозо болгон. Ошо орозодо сапарында орозо болгон. Жана адамдар да орозо болгон. Анан Карра ал-Гумайм деген жерге жеткенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам суу алып келгиле деди дагы, сууну көтөрүп, сууну ичти. Адамдарга көрсөтүп, баарына көрсөтүп, сууну ичип, оозун ачты. Андан кийин пайгамбарыбызга айтышты. Кээ бир адамдар оозорун ачкан жок дегенде, улайкан усат, алар каршы чыккандар, күнөөкөрлөр деп эки жолу айтты. Бул жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам орозодо биринчи орозо кармады. Анан адамдарга кыйын болуп кеткенде, оор болуп кеткенден кийин андан кийин ачып уруксат берди. Демек, сапарда дагы орозону кармаган, өз убактында кармаган, ошол жакшы экендигине далил болот. Жана ошондой эле Сахih Бухари Муслимде келген хадисте Аби Дарда радиаллаху анху риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам харажда ма'ан наби саллаллаху алейхи вассалам фи бa'д асфариhi. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кээ бир сапарларында чыктык дейт. Фи яумин харин хатта яда ражул ядаху аля раси мин шиддатил хар. Ушундай ысык күнү чыктык дейт. Ысыктын себебинен адамдар ушу колуну башына коюшат эле дейт, ысыкты тосушуп. وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم ومن رواحة. Биздин арабызда ошол күнү бир гана пайгамбарыбыз жана Абдуллах ибн Раваха деген бир сахаба. Ошол экөө гана орозо болчу дейт. Бул жерде сахабалар оозорун ачышты. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен ибн Раваха ачкан жок. Пайгамбарыбыздын кылганы бул жерде жакшыраак. Пайгамбарыбыз ошол күнү сапарда болсо деле орозосун кармап атат. Демек, сапарда болсоң дагы орозону кармаган бул жакшыраак. Анткени парыздан өз убактында кутуласың. Эми бул маселе ошол сапарга чыккандан кийин, ошол орозодо сапарга чыккандан кийин ниет кылган адамга тиешелүү деп айтышат алымдар. Ал эми бир адам муким болуп турса, эртең орозону кармады. Орозону кармагандан кийин, андан кийин сапарга чыккан болсо, ошол кезде орозосун бузса болобойбу деген маселеде алымдар арасында талашы маселе бар. Жумхур, көпчүлүк алымдар ал үчүн орозосун бузса болбойт деп айтат. Ал эми Имам Ахмадтан риваят кылат. Имам Ахмадтын ою болсо, ошол күндүзү орозо кармап андан кийин сапарга чыкса деле ал оозун ачса болот деп айтат. Анткени аятта бул сапар мусафир болсо деп жалпы эле айтты. Биринчи мусафир болгондон кийин аны ниет кылса же болбосо үйдө орозо кармап чыккан болсо, анан сапар мусафир болсо деп айырмалаган жок. Жалпы эле айтты деп Имам Ахмад ушундай ойду айтат. Кыскасы, абалы ошол мусафир болгон болсо болду, ал үчүн айтса болот деп айтат. Андан кийин айтып жатат: "Вал-хаид ван-нуфаса яхруму алейхим ас-сиям ва алейхим ал-қада, вал-хамил вал-мурди' иза хафата ала валадейхима афтарата ва қадата ва ат'амата ан кулли яум мискина." Айызы келген аялдар жана нифас келген аялдар, аларга орозо кармоо арам болот деди. Биз башында орозонун шарттары жөнүндө айтканда айтып өткөнбүз. Орозо айыз келген аялдар үчүн жана нифас келген аялдар үчүн алар орозо кармаса арам болот жана алардын орозосу жараксыз болот. Алар бирок айызы токтогондон кийин, орозо чыккандан кийин ошол күндөрдүн ордуна казасын кармайт. Жана ошондой эле нифас токтогондон кийин ошол күндөрдүн казасын кармайт. Андан кийин айтып жатат: боюнда бар аял же болбосо бала эмизген аял болсо, алар балдарына зыян келет деп корккон болсо, анда оозорун ачып, кийин ошолордун казасын кармайт. Жана ошондой эле ошол ар бир күнүнө, ооз ачкан ар бир күнүнө бирден кедей тойгозот деди. Анын канча өлчөмдө тамак берет, ал жөнүндө келет. Бул алымдын ою. Бирок экинчи ой, башка алымдардын, сахабалардын фатвасы бар. Ал ой кандай? Ал ой, эгерде боюнда бар аял же болбосо бала эмизген аял өзүнө зыян келүүсүнөн же баласына зыян келүүсүнөн корккон болсо, анда ал оозун ачат. Оозун ачып, кааласа казасын кармайт. Кааласа ар бир күнүнө бирден кедей тойгозот. Бул алым экөөнү тең кылат деп айтып жатат. Казасын да кармайт, кедей да тойгозот деп. Бирок сахабалардан келген фатвалар бул ошол казасын важип болбойт. Ал ар бир күнүнө тойгозот. Жаш балдар ар бир күнүнө бирден мискин тойгозот. Казасыны кааласа казасын кармап койсо, анда мискин тойгозбойт. Кааласа ошол ар бир күнгө бирден кедей тойгозсо болот. Бул жөнүндө Абдуллах ибн Умар жана Абдуллах ибн Аббас деген эки сахабадан келген фатва бар. Жана ошондой эле бул
Касим ибн Мухаммад Саид ибн Жубайр деген табииндердин дагы ойлору ушундай. Ошолордун да ушундай фатвасы бар. Ошон үчүн боюнда бар аял же болбосо бала эмизген аял, алар эгерде өзүнүн ден соолугуна зыян келип кыйналып атса, же болбосо баласы кыйналып аткан болсо, жаш болуп кыйналып аткан болсо, анда алар ооздорун айтса болот. Андан кийин кааласа орозонун казасын кармаса болот. Кааласа ар бир күнгө бирден кедейди тойгозуп койсо жетиштүү болот. Аллаху алам. Андан кийин айтып жатат: "Вал ажизу анисам ликибарин ау марадин ла юржа буруху ют'иму ан кулли яумин мискинан." Орозону кармоого алсыз болгон. Биз орозонун башында орозонун шарттарынан кудурет дедик орозон кармоого. Эми кудурети жок алсыз болгон адамдар кандай? Карычылыктын себебинен же болбосо оорунун себебинен, оорунун кандай түрү? Айыгуусунан үмүт болбогон оору болсо, алар эмне кылат деди? Алар ар бир күнүнө бирден кедейди тойгозот. Эми бул жерде орозону кармоого алсыз болгон ооруну айтты эки түрдүү болот. Биринчиси юржабур, ошол айыгуусунан үмүт болгон оорулар. Алар эмне кылат? Алар оорусу айыккандан кийин орозосунун казасын кармайт. Эгерде ошондой оорулуу адам оорунун себебинен ооз ачкан болсо, бирок казасыны кармоого мүмкүнчүлүгү болбой туруп, казасын кармаганга чейин өлүп калган болсо, анда ал адамга эчтеке важип болбойт деп айтат алымдар. Ага каза дагы эчтеке важип болбойт. Ал эми ошондой адам, оорусудан айыгуусунан үмүт болгон адам, бирок оорунун себебинен оозун ачты. Анан орозо чыккандан кийин айыкты. Орозону кармоого мүмкүнчүлүгү бар, бирок казасын кармабай жүрүп өлүп калган болсо, анда анын атынан ар бир күнүнө бирден кедейди өлгөндөн кийин тойгозот. Бул жөнүндө Айша радhiyallahu анхадан фатва келген. Оорунун экинчи түрү болсо айыгуусунан үмүт жок болгон оорулар. Алар кандай дегенде, жанагы рак оорулары, кыскасы ар дайым ооруп турган оорулар. Же болбосо бул жерде айтты, улгайып, жашы улгайып, картайып калган болсо, ошонун себебинен ага орозо кыйын болуп кармай албай жатса, андай кишилер эмне кылат? Алар ар бир күнүнө бирден кедей тойгозот. Орозо кармабайт, бирок ар бир күнүнө бирден кедей тойгозот. Жана бир ошондой эле боюнда бар аялдар, жана бала эмизген аялдар дагы ушундай бир күндөн кедей тойгозот, ар бир күнүнө бирден кедей тойгозот деп айттык. Ал тамактын өлчөмү канча дегенде муд деп айтышат. Алымдар муд. Муд деген бул өлчөм, алымдар арасында талаш бар. Кээ бирлери 1 килограмм дейт, кээ бирлери 500 грамм дейт, кээ бирлери 750 грамм дейт. Ушул 750 грамм деген иншалла туурара кой. Ошол 750 граммдан ар бир күнүнө күрүч берсе болот, ун берсе болот. Ар бир жердин жергиликтүү тамагынан ошондой ченемде берилет. 30 күнгө өлчөп бир кедейге берип койсо деле болот. Ошол 30 кедейге бөлүп берсе деле боло берет. Аллаху алам. Ушул жерге чейин эми үзүрлүү адамдар жана алар эмне кылат? Ошол жөнүндө айтты. Андан кийин орозонун бузуучу нерселер, кайсы нерселер бузат, ал жөнүндө кыскача айтат. Иншалла аны дагы биз кененирээк кылып өткөнгө аракет кылабыз кийинки сабакта. Саллаллаху алейхи ва салlam ала хайри халқи Мухаммад ва ала алейхи ва сахбихи ажмаин.